Кыргыз Республикасы деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок өлкө катары чыгыш менен батыштын ортосундагы сооданы толук байланыштырган транспорттук маршруттарды ийгиликтүү өнүктүрүүгө кызыктар. Бул жакта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралын куруу долбоору абдан маанилүү. Кибер коопсуздук, электрондук өкмөт жана спутник байланыштары боюнча жумушчу топтордун иштерин жандандыруу зарыл. Уюмдун мурунку саммитинде демилгеленген маалыматтык байланыш технологиялар жаатында кызматташуу процессин алга жылдырууга бардык тараптарды чакырам. Бул багытта Кыргыз Республикасы таза коом санариптик трансформация улуттук программасын ишке ашырууда. Ошондой эле Кыргыз Республикасы Түрк кеңешинин өлкөлөр үчүн чоң ролго ээ болчу Тасим долбоорунун биз таза, ачык, айкын болуп, чыныгы айтканыбызды жасасак, кылсак, биз өнүгөбүз. Мына стратегияга көп нерсе кирди, жакшы нерсе кирди. Адан кийин да көрдүңүздөр, 23-кө чейин да кабыл алынды. Bunun bardıq işke çatırgan strategiya. Bu bola turgan strategiya. Бирок бардык бийлик бутактардын, бүт катмардын биригип иштеши керек. Мына ошондо bunun бардык işke çat. Анан мен бүгүн бир нерсе айтып кетейин. Мына министрия, ведомство, өкмөт, аппарат биздики иштеген регламент толук карап чыкты кайрадан. Бүт бюрократия, тоскоолдук ушул ичинде болуп атат. Азыр экспертти дагы бир топ түзүш керек болуп атат, караш керек болот. Эмне үчүн дегенде, чыны келген инвестицияларды